Садыр Жапаров өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнөн тартып Кыргызстандын бардык президенттери менен жолугушканын билдирди. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев маалымдагандай, жолугушуу бейтарап аймакта өттү. Жолугушууга Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбеков катышты. Ал өз кызматында глобалдашуу доорунда ички туруктуулукка жана улуттук биримдикке умтулган өлкөлөр гана өнүгүп, күчтүү мамлекет болуп жатканын белгиледи. Өлкө башчы Facebook баракчасына көкүрөктү эзген кыял ишке ашканын жана бул жолугушууну эл жердин түбөлүк ынтымагы үчүн уюштурганын айтты. Көөдөнгө тынчтык бербеген асыл ойду акыры ишке ашырууга бел байлап, соңку тарыхыбызда журт башына келген президенттердин башын бириктирип, бир ортого чогултту. Кыргыз наркын жасап, алдыларына аш тартты. Албетте, биринин артынан бири келген мурдакы өлкө башчылары ачуу кептерди айтышты, көкүрөгүндө жүргөн таарынычтарын төгүштү, кетирген кемчиликтерин мойнуна алышты. Эң башкысы, алар бири-бирин кечире билишти. Менин да көздөгөн максатым ушул эле. Ой кыялым ошол ар бир президенттин аркасында турган тарапташтарды, жалпы жети дубан калкыбыз бир багытка баш коюп, саясатты таштап, бирдем күч менен улуттун өнүгүүсү, экономикасы деп ой жүгүртүү эле. Ооба, жалпы элибиздин көзү менен караганда, алардын ар биринин жүргүзгөн саясатында алешемдиктер кетип, арты кайгылуу окуялар менен коштолуп, кан төгүүлөр да болуп кетти. Акаев учурундагы ак суу окуясы, Бакиевдин учурундагы апрель окуясы, убактылуу өкмөт учурундагы июнь каргашасы, Жээнбеков учурундагы октябрь окуясы, андагы үмүт аттуу жайнап турган жапжаш жигиттин каза болгондугу тилекке каршы Кыргыз тарыхында кара тамгалар менен жазылып калды. Ошентип канчалаган кырчындай болгон кыргыз жаштарынан, уулдарыбыздан айрылдык. Алардын жакындары менен туугандарынын наразычылыгын сезип турам. Урматтуу мекендештер, кадырлуу калайык журт, ата-бабалар наркына да карасак, атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт. Мусулманчылык жолуна да карасак, кечире билүү жана кечиримдүү болуу салт экенин көрөбүз. Кечиримдүү бололу, сабыр күтүп, алга сапарыбызды улайлы, эгемендигибизди жана көз карандысыздыгыбызды бекемдейли, өнүгүүгө бардык мүмкүнчүлүгү болгон Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү десек, өткөн кеткен кектерди, наразы кептерди, таарыныч кусаматтарды баарын суга салалы. Ар бир кыргызстандык бириkkиле, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, алдыга карай бет алалы. 5-10 жылдык жеке кызыкчылыгыбызды ойлобостон, Кыргызстандын түбөлүк кызыкчылыгын ойлойлу. Мага чейинки журт башчыларынын ар бирине карата эч кандай жеке кызыкчылыгым да, жеке кусаматым да жок, милдеттүү да эмесмин. Муну да баса белгилеп айтып коюум керек, дейт Садыр Жапаров.